Бактыяр жана Ыктыяр деген эки бир тууган жашынан кырман четине конуп топтоло калышат. Жетим калышып көрүнгөндүн колунда малай жүрүп, күн өткөрүп жашай беришиптир. Орок оруп, кетмен чаап, маңдай терин агызып, ак эмгегинен тапкан оокаттарын бирге бөлүп жешиптир. Айлар жылып жаш өтүп, экөө тең бой тартып чоңоюшат. Улуусу Бактыяр өзүнө окшогон кедей адамдын кызына үйлөнөт. Бактылуу жашап бала чакалуу болушат. Андан кийинки үйлөнүү кезеги иниси Ыктыярга келет. Ага арнап там салышат. Эми жаңы келе турган колуктуу үчүн жарашыктуу жакшынакай кийим-кече, үй эмеректерин, тамак ашын даярдоо керек болуп, эки бир тууган биргелешип, шериктешип, эрте жазда буудай эгишет. Аны жакшылап карап, чөбүн отоп, сугарып, күн-түн дебей күч аяшпай иштешет. Жаркырап, жай айлары да келет. Буудай бышат, аны оруп кырманга көтөрүп ташышат. Жанчып данын экөө тең бөлүп алмак болушат. Бирок агасы Бактыяр бул жылкы эгилген буудайдын түшүмүн бүт бойдон инисине берип, аны үйлөп коюуну ойлойт. Муну уккан Ыктыяр көнбөйт. О, урматтуу агатайым, дейт ал. Биздин атабыз, анын аталары да таманы чор жакыр адамдар болуп өткөнүн сиз жакшы билесиз. Алар ынтымак бар жерде ырыс бар дешип, тапканын ортодо бөлүп жешкен. Көрдүңүзбү? Демек, бул кырман толгон кызылды экөөбүз тең бөлүп алалы. Сиздин бала чакаларыңыз бар. Жетет, экөөбүзгө тең. Бактыяр сөзгө жыгылып инисинин айткан кебин туура деп тааптыр. Ошентип бир тууган ага-инилер буудайды бөлүп, үй-үйлөрүнө ташый башташат. 3 күн 3 түн ташышат. Деги кырмандын чети оюлбайт. Бир күнү кенжеси кырманга келип агасынын буудайын азайып баратканын байкайт да өзүнүкүнөн ага кошуп коет. Ал кеткен соң улуу агасы келип көрүп турган көзүнө ишенбейт. Аң-таң болуп туруп калат. Ар тарабынан караса, кыбыр эткен жан жок. Бактыяр тердеген чекесин сүртүп, кызык, эмне үчүн менин буудайым ушул эле бойдон турат, азайбайт? 3 күндөн бери ташып эле жатам го. Мында бир сыр бар. Кой андан көрө эниме көбүрөөк болгону жакшы, ага жардам берейин. Быйыл ал үйлөнөт, кыйналып калбасын, дейт. Өзүнө энчилеген кызылдан көрүп, инисиникине кошуп коет. Мындан кийин Ыктыяр келген кырманга үйүлүп жаткан данды көрүп, бул эмне болуп кеткен? Буудайым мурдагыдан да көбөйүп калыптыр го. Кой агам, жогунда ага билдирип өзүмүкүнөн кошуп коеюн. Ал эми бышык чышык маалына чейин кыйналып калбасын деп беркиге бир капты жылдырат. Акыры бул сыйкырдуу иштин сыры себеби эмнеде экени экөө тең белгилүү болуп калат. Көрсө, бул ынтымактуулуктун, кайрымдуулуктун касиети, жакшылык каалоонун улуу шарапаты экен. Муну бир туугандар түшүнөт. Ошондо улуу агасы Бактыяр кызыл данды уучтап, иним, ырыс алды ынтымак деген. Ушул мындан ары да ар убак бири-бирибизге каралашып, жардамдашып, ынтымактуу жүрсөк, өмүр бою кордук көрбөйбүз деген экен. Анда кичүүсү агасына баш ийип жооп кайтарыптыр. Кебиңизде калет жок, агатай. Айтканыңыздын баарын аткарамын. Сөзүңүзгө даярмын.